Нарын шаарынын бир чөлкөмүндөгү жалпы 7000ден ашуун кишиге медициналык жардам көрсөткөн бул номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу. 2 жогорку билимдүү дарыгер жана 4 эмчи айым күнүнө 50дөй бейтапты кабыл алууга үлгүрүп жатышкандыктарын айтышат. Дарыгердин кеңешине муктаждарына кеңеш берип, абалы ооруларын ооруканага жөнөтүп, кан тамырга дары куюу, ийне сайуу иштерин ушул жерден эле бүтүрүп жатышат. Күндүзгү дарылоого деп бул жерде 4 орун уюшулган. Бізде мореке 123-125 этаж үйлерде условиясы менен бар да, жакшынакай. Ошолордон квартира издеп атабыз. Эгер ошо квартираны берсе, ошо снабжение кылып, дарысын дагы, постелде болсо Кудай ашыгыра баары болот да. Ошо экиге эме кылып берели, чечип берели деп маселебизди чечип берип атат да. Эгер ал болуп калса, анда бизге өтө эле жеңилдик болуп калат да. Анда койка менен иштейбейт, анан эртең менен бир 20-30 киши келип атат. Ал бул ооруган эле да. Анан профилактика жана жөнөкөй көрүнгөнгө, прививкага келген балдар, беременныйларды кошкондо буспагачы. Чисто ооруган кишилер ушундай отурат да. Эпидемия жүрүп жаткан кооптуу кырдаалда мындай орундар эми ар бир айыл аймакта жана райондун борборлорунда болот. Маселен, Нарын районунда жалпы 8 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 28 медициналык пункт болсо, ар биринде уюшулуп отуруп жалпы 95 орун азыр даяр. Мындан тышкары райондун калкы үчүн Нарын шаарында дагы орундар камдалып жатат. Ошол ар бир чоңураак фаптарда 3-4 койкага даярдалып турат бүгүнкү күндө. Ал эми 8 ГСВда, Куланакта 3, кыскасы ушул 8 ГСВдин жалпы кошкондо Жерге талда 6 койка, Лахолда 6 койка, калгандарында 3-4 койка. Бүгүнкү күндө ошол жерден дарыларын алып, кан тамырына дары алып атышат да. Ошондо 3 кабинетти ылайыкташтыргыла дагы 4төн 12 болот ошондо. Нарын шаарында учурда бош деген имараттардын бардыгынан орундар ылайыкталууда. Эң башкысы бейтаптар үчүн биринчи кабатта жайгашуусу, жылуу жана аба алмашып тургудай болуусу, даараткана шарттары дыкат тандалууда. Жогору жакта баягы Ассалам фонду салып берген мектеп бар эле. Ошол мектепке 150 орундук азыр ушу больницага, обул больницага өткөрүп берип, ошол жерде атайын больница кылып атабыз, жасап атабыз. Муну толук кандуу жасап бүтүп, эми эгер обул больницага нагрузка болуп баратса, ошол жака кабыл ала баштайт. Бул бир. Экинчи, азыр үйүндө дары алып ооруп аткандар көп болуп атат. Ошолорго ошол үй шартында бир сайдырат элек, капельница сайдырып алат элем дегендер болуп атат. Жанагындай алдын ала жаңы башталып аткандар. Ошолорду жаткырып күндүзгү стационар ачуу боюнча бүгүн бүт шаарды кыдырып чыктык. Шаарда 5 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору бар. Ошолорго ар бирине 5тен 10дон кылып, аягы эле 4төн кылып, атайын кроваттарды коюп, ошол жерге медиктер ошол жанагы капельницасын коюп, алдын ала ошол биринчи жардамдарды көргөзүүгө шарттар түзүлөт. Дагы жолу мен өзүмдүн атымдан, аппараттын атынан, мына коллективдин атынан чоң ыраазычылык билдирем. Орундарды даярдоо оңой болбой жатканда арадан кереке жарачуулар чыкты. Нарын шаардык кеңешинин депутаты Мустафа Жумаканов 30 орундук конок үйүн пайдаланууга берди. Комиссия кеңешип, аны күнү-түнү бейтаптар менен иштеп, үйлөрүнө барууга болбогон дарыгерлердин жатаканасы кылууну чечишти. Только ли обсервация для медработников, башка жерден келгендерге да неме болбогат агы. Тем более дневнойго болбойт. Дубан башчысы орундардын даярдалышы менен таанышкан соң Нарын шаарынын бир нече дарыканаларын кыдырды. Оору жайылып жаткан шартта кардарларын иретсиз тейлеп жаткан дарыкана ээлерине ачууланган Дубан башчы капчыгыңарды эле ойлобой, аралыкты сактатып, тартип тазалыгыңарды талаптагыдай кармагыла деген катуу талабын койду. Жок, карагыла да силер, эшикке койгула да, тетигинден бери очередь коюп койгула. Эшикти ачкыла, или через окошко кылгыла. Эшикке чыгып бергиле. Анан тиги маскасы жокторду киргизбегиле. Болбойт да. Эмне болуп атканын көрүп атасыңар, бүгүн көргөн киши эртең жок. Мындай ойлобойсуңарбы? Эң жаман оору болуп атат. Мындай аң сезимине жетиш керек да адамдын. Анан сиздер биринчи жасабасаңар, анан мондай жер кандай душна болуп кетиптир уже. Анан дагы эл ансыз да илдет менен күрөшүп жатканда обу жок бааны көтөрүүнү токтотууну эскертти. Дарылардын баасы аябай кымбат болуп атат. Неменин масканын баасы кымбат болуп атат деп элди абдан жалып чыгып атат. Азыр ушундай оор акыбалда наоборот кайра элге жардам бермей, абдан кыйналып атасыңар элдерди. Ошон үчүн бияктагы руководствоңор менен сүйлөшүш керек. Азыр 3тө бардык аптека жетекчилери менен сүйлөшөбүз. Азыр барасыңар. Анан ошол жерден тапшырма берем мен. Бияктагы поставщиктер жетекчилери менен сүйлөшүп туруп, бааны көтөрбөй алып келиш керек. Эртең уже финполиция анан антимонополия текшерет. Текшергенден кийин уже актыга түшүп калсаңар, бүт анда штрафыңарды салат. Ошон үчүн эскертип атабыз. Обу жок көтөрбөгүлө дарыларды. Лариса Калдыбаева, Шамен Болотбеков, жаңылыктар.